Айтсаңыздар, Сокулук районунда билесиздер, жыл массивтер көп, новостройкалар көп. Ошо келечекте перспективада ошолорду айыл категориясына өткөрүү жалпы маселеси өкмөттө каралып жатабы? Ал боюнча урматтуу Эльвира Эльмирайым Жылалбековна, просто бул жерде мен кабарым бар, мына буквально өткөн жумадагы ушул маселе боюнча Эльвира Жылалбековна биз карап чыктык. Бүгүн шаарга кошуу маселесине 49 калктуу конушту. 47 калктуу конушту. Ал боюнча мекемелер аралык комиссия иштеп атат. Комиссияны мен ушу жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча тейлей турган орун басарым мына жанында отурат. Бул киши башкарат. Андан сырткары көп жерлерде баягы азыркы айтылган трансформация маселеси. Калктуу конуштарда баягы трансформация кылынбаган жерлер. Ал боюнча комиссия иштеп атат. Вот ушул жакынкы күндөрдө Бишкек мэрияда каралат ал маселе. Кечээ вице-премьер-министр Боронов Сокулуктагы, Новопавловкадагы Ак Өрдө конушунун жашоочулары менен жолугушуптур. Анан ошол жерден трансформация боюнча өкмөттө каралып жатат. Бул маселени мыйзамды алып келип чыгарабыз деп айтып атат да. Тагыраак маалымат берип коесуздарбы? Бул мен ойлойм, бул Ак Өрдө гана эмес, башка конуштар боюнча дагы, башка жерлер боюнча дагы анткени чүйдө эң чоң трансформация керек маселелери айыл өкмөт конуштары бул территориялар жалпы Аламедин жана Сокулук районунда. Ошондо кандай пландар болуп атат? Ак Өрдө боюнча азыр сурооңузга биз ушул баягы митингдер болбодубу? Алар бүгүн да чогулатыптыр, ошо бизди келиңизчи деп чакырып атышат. Ошол күнү барып, эми негизинен ал жердеги маселе биздин баягы айттым мен трансформация маселеси. Ал бизге тиешеси жок, бирок биз барып мониторинг жүргүздүк да. Ушул мониторинг жүргүзүп чыкканыбызда ал жерде эми суранып атат азыр фонд кайра бөлүштүрүү Менин билишимче айыл чарба министрлигинде азыр каралып жатат. Ал жерде 18 гектар жер тилкесине социалдык багыттагы курулуштарды куруу үчүн трансформация маселеси көтөрүлүп атат. Бул 271-295 жана Байын Антоновкада контурбу? Ооба. Ошол каралып атабы? Же жалпы Сокулук боюнча трансформацияланып турган территория? Новопавловка боюнча, Эльвира Жылгалбековна, Новопавловка боюнча мына бизде ар бир контурда канча жери бар, канчасы трансформация болгон, ушул боюнча так маалымат бар. Мен сизге кат жүзүндө берип коеюн. Берип коесуздар мага, Макул. Жалпы административдик территориалдык реформанын башталышына мына 2 жылдан бери айтып келе жатабыз. Азыр кайсы стадияда болуп атасыздар? Бүгүнкү күндө мен айттым, ошол жол картасы иштелип чыкты. Бүт мамлекеттик органдардын өкүлдөрү кирген жумуш топ бар. Жумуш топтун жетекчиси биринчи вице-премьер Боронов. Жол картасы иштелип чыгып, бүгүнкү күндө анализдер жүргүзүлүп атат. Ошол эле мезгилде ошол АТР боюнча мен дагы кайталап коеюн, 304 айылга 149 айыл өкмөттү кыскартыруу боюнча маселе келип түшкөн. Андан сырткары райондор боюнча, облустар боюнча дагы бир топ сунуштар бар. Алар боюнча анализ жүргүзүлүп, азыр иш алып кетип атат. Бактияр Усманович, эгер мүмкүнчүлүк болсо, мага ушул АТР боюнча пландар жасалган жумуштар, анан жасала турган жумуштар боюнча эгер кагаз жүзүндө бере алсаңыздар, берип коюңузчу, сураныч. Анткени жарандар кайрылып атат, суроолор көп болуп атат. Эми бериле турган маалыматты мен да жолукканда айта турган деп ойлойм да. Рахмат.